түштү уже. Кышта аябай кыйналдык, светибиз өчүп калат, лифте иштебейт. Канчалык олдоксон экени ушул эшиктен киргенде эле билинет экен. Биздин акчаны алгычакты биздин жаныбызды суруу эле алган. Төлөгүлө деп. Ой, монтип. Квадрат метрин 450ден алганбыз. Биз балабыз менен чыкканга өтө кыйын да. Бизге де. Могу жерден өтүш керек экен. Бул 1 метр жерге кайсы унаап атат? Орунтаев келгенде делечи айтып, аны алдап эле жөнөтүп коюшту биздин компаниябызчы. 2023 жылы келдик. Үй гана десек, башка эле жакты көрбөс жүрдүк. Кийин мына жерде экен үй ремонт болуп атканда билдик да. Могу жерге келип туруп арык бүтөт экен. Бул жагы кайра бийик. Жетекчилери өзү Мариповдор экен да. Урматтуу көрөрмандар, эгер ишине так, жоопкерчиликтүү жана ишенимдүү курулуш компанияны издеп жатсаңыз, анда Nobel компаниясына келиңиз. Үйүңүздү ашыкча башору кылбай, өз убагында жана сапаттуу бүтүрөт. Бардык документтери таза. Жетекчиси ак ниеттүү, абийирдүү ишкер. Баасына сапаты төп келген батирлерди Nobelден алыңыздар. Амансыздарбы көрөрмандар, биз азыр Ош шаарындагы Алмаз Билдинг деген компания курган турак жайда турабыз. Бул компаниянын курулушка болгон мамилесин бир эле мисал менен көрсөтөйүн деп атабыз. Анткени алардын канчалык олдоксон экени ушул эшиктен киргенде эле билинет экен. Мына азыр жаш балдар жашайт бул жакта, эми коляска менен чыгыш үчүн кантип чыгат? Азыр мына монтип араң чыгып атабыз азыр. Мына араң түштүк. Түшкөндөн кийин эми жаш бала менен түз могул жака секирип түшө албайсың. Эгер оң жака бурулайын десең, бул жактан да лестница түшө албайсың. Эми бизге сол жака бурулуш керек болот. Ал эми бул Алмаз Билдинг курулуш компаниянын гений усталары сол жака бурулайын дегенде монтип пандусту коюптур, бирок эшик монтип тосуп калат экен. Генийлигин уштан караңыз. Эми ал үчүн биз мына чыга албайсың. Биз колясканы моундай кылабыз дагы, балабыз менен монтип кайра артка бурулуп бияка кылабыз. Колясканы араң бул жака тартабыз монтип. Анан эшикти кайра бияка жабабыз. Жабып туруп анан эптеп монтип түшөт экенбиз. Үйгө киришиң бир азап, кирип атканда эле ушундай азапты түшүнөт экенсиң. Анан келгенде дагы эми могу бетон куйганга дагы чоң акылдын кереги жок. Көп бир мындай жакшыраак эле бир логиканы иштетиштин деле кереги жок. Мындай жөн эле түшүнүш керек. Мону дагы до конца жалпак кылып койгон эмес. Ушул жерден дагы монтип секирип түшөт. Андан чыгып туруп бул жака секирип түшөт. Бала менен түшкөндө. Ал эми могул коросундагы маселелерди айтпай эле коелу. Бул жакта парковкасы жок, могу жери шагыл, арык, оюлган ошол бойдон эле турат. Анан ушул жакта жашагандар бизге арызданып кайрылды эле. Азыр ошол тууралуу айтып берели. Олар да аны көрсүңүздөр. Кадимкидей эле. Кадимкидей эле. Эмне көчөтөт? Жана ага, пуштой. Ойнойт. Буну катырган деле эмес экен, жакшы деле катырып аткан. Катырган үй түштү уже. Жөн эле. Ичи салып атканыбызда, мода ток бар да. Мен мына үйдө жашайм өзүмчө. Мына үйдө жашайм. Азыр мен балама корком да. Мен балам басып келип эле мына кармалат деп элечи. Мода ток бар, кадимкидей элечи. Бул каяка чыккан жок? Эмне турат бу жерде? Ошо мына ойноп келип эле чукуп таштаганбы билбейм, ошол жерде иштеген усталарчы. Бир нерсе кадимкидей элечи. Мына жак карап кой, эми монтип турат. Буну азыр ачып атсак түшүп кетти. Буну мына жерден бир эле мык менен карматыптыр. Эми бир мык менен чекеден карматкан экен, бул жагынан түшүп калыптыр. Башка эч нерсе менен карматпаптыр. Карасаңыздар түшүп калат да анан. Анда да чекесине карматкан экен, чекеси үзүлүп туруп түшүп кетиптир. Анан Болду, светке
Светке кадимкидей 3 сом 77 тыйындан төлөп, кышында кадимкидей эле өчүрүп коюп атты. Оз ачарга келгенде оз ачарда тамак кыла албай өчүп калып атты светтерчи. Мусор. Эч нерсеси Могу бар. не өрт өчүргөндө Эч нерсеси жок. Жана гидранттарда реклама. суу бар экен негизи. Ичине могу жерде бир нерселер туруш керек эле өрт өчүрүп чыгаргандар. Ана мына лестницаларында мына байкасаңыз, бири кичинекей, бири чоң, бири кичинекей, бири чоң. Мына стандартныйда мына немедей да эмес да. Мына көрсөңүз, мына ачык мына жерде. Эртең Кудай билет, бир түшсө, бир түшөт. Бир тепсечи. Мына министр Орунтаев да келген да. Ушул жерге Ошо жерге келип туруп айткан наркын компаниядан эсин чогулуп сүйлөшүп айткан, мына үй уже элдер жашап атыптыр. Бөлүп бергиле, элдер кыйналбагыла, документин бергиле деп айткан. Болтур байке деп эле сразу эле кутулуп кеткен. Жок, директор келди беле ошондо. келген, бүт бардыгы. Мына жерге келген. Бул жак көрүнүш. Мына жерде Айла, бул жакты. Мына жерлер эмне ачык турат? Ноозундар ачык эле турат го. Жаппайбы? мына ишенбесеңиз мына келиңиздер мына. Акырын эм кармалыңыз. Шынында, бул жана келсең биз да коркуп атабыз. Ачык эле. Бүт зымдар азыр бала чака келип бир кармаласа бир нерсе болсо мындай болуп эле. Келип эле чукуп кеткен. Бияктан бияка бул газды ham ачкан эмес. Светти дагы 3 сом 77 тыйындан төлөйбүз. Келгенсип кышында кадимкидей эле без отопления тоңуп жашадык. Свет өчүрүп койгондо кадимкидей алайга чуркайбыз, аяка чуркайбыз, бияка кайын журтка чуркайбыз жаман көрүнүп. Балдарыбызды алып кеткиле деп. Бир айына канча чыгып атты кышында? Кышында ар кимдики ар кандай мына жерде. Сиз канча тутту? Мен кадимкидей эле бир адашпасам 28 000 балдардыкы болуп атты. Бизген 20 000 тегерек болуп атты. 18 000ден 18-20 000 чыгып атты бир айына. Бир айда. Светке. Мына үйдө жашаганыбыздан бери 1 жылга жакындап калды. Кышта аябай кыйналдык. Светибиз өчүп калат, лифте иштебейт. Кары картаңдарга, жаш балдарга аябай эле кыйын болду. Биздин көйгөйлөрүбүз аябай көп. Анан үйдүн документи да берилбей жатат. Бизди бир кабар алганда адам жок. Эч ким кабар да албайт, сурап да койбойт. Аябай кыйналдык. Свет болсо тез өчүп жатты. Светибиз дайыма күйүп турса жакшы болмок эле. Эми светтен башка эч нерсе жок экен да бул жерде. Бир свет, газыбыз жок. Бир гана свет бар. Свет өчүп калса караңгыда калдык. Кышта аябай кыйналдык. Орозодо аябай кыйналып, элдердин үйгө барып, жаман көрүнүп, бир күн, 2 күн жашап, кайтып келип, мындай кыйынчылыкта жашадык. Лифт өчүп калса 10-чу этажга кантип кирип чыгып атасыз? Анан эптеп чыгып, кайра түшүп, наза кыйналып, анан кой чыкпайбыз эми. Отура берели, свет өчүп калса деле отура берели деген күндөр да болду. Аябай кыйналдык. Кышта. Свет тез өчүп жатты, калгандарын карасак паркырап күйүп турат, биздики болсо күнүгө эле өчүп турат. Канча жаштасыз апа? 80 жаштамын. 80 жаштасыз. Мага кыйын болду, эми жаштарга оңой эле, ооругандарга кыйын болот экен. Менин кызым да оорукчан. О да түшө албайт, чыга албайт, кыйналабыз. Экөөбүздөн кыйналып өлдүк быйыл. Сиз качан алдыңыз эле бул жактан? Почти 2020 алдым ошойт эле, ошо мына лоток базылып баштаганда. Котлован казылып баштаганда 2023 бүтөт деген да. 23 бүтүп, колуңарга тиет деди, жаңы жылда деди. Москвада эме иштеп жүрүп алганбыз да, бул үйдө эмгектенчи. Анан кийин 2023-жылы келдик, декабрда келип үй гана десек, башка эле жакты көргөбүз жүрдүк. Анан кийин мына жерде экен үй ремонт кылып атканда билдик да. Келип ремонт кылып, анан кийин баштап кирдик бул жерге. Токтосоңуз, сиз келип мен үйүм гана десеңиз каякты көрсөң? Ана жерде светофор го. Ошодон ары кирип кеткен жерди көргөбүз атты. Ошол жакты күтүп жүрөбүрмүн, оякта светтер жанып как положено эле. Анан барсам жашап атат. Кийин анан такташтырып кетсек, бияга экен үй. Качан бүттү анан? Былтыр бүттү. Былтыр күлүштү берди 25-жылы. 25-жылы бүттү, ремонт кылып, эми кирдик, жашап атабыз азыр. Эптештирип. Канчадан алдыңыз эле? Квадрат метрин 450ден алганбыз. 2020-жылы, карантин. Ошо бүткөн жылдары келип первоначальный берип, ошо 2023 4 эмек 49 квадрат метр 3. Толук төлөп бүттү? Толук төлөп бүттү, азыр ремонт кылып уже кирдик. Документин ала берем, мына берем, ошойдон берилек документи.
Siz сурасаңыз эмне деп атат? Кайрылдыңызбы жетекчилерине компанияны? Буга чейин директор биринчи Руслан деген менен иштешкенбиз. Биз үйдө алатканда ошого пул төлөп, ошо менен эме келишим болуп аткан. Азыр Руслан деген оюндан чыгып кеттин деп Азиз Туратович келди. Азиз Туратовичке жазайын десең ал группадан деле жооп бербейт. Марипов баягы Светтин пулу келгенде эле жазат группага. Одан башка малдар жооп, личный эме жок. Кирген жолубузду көрсөтөлү. Монтип бала менен келатасыздар. Пандус аты эле бар экен. Жок дегенде могул жердегини бир аз кененирээк кылып койсо болмок. Эми кененирээк кылайын десе бул жакта жери тар экен. Мына келди. Келип туруп кайра эле монтип турат. Эшикти ачайын десе эшиги коляскага урулат. Эми бунун үчүн не кылыш керек? Ары бери эптеп месте табыш керек. Муну ары бери бурулуш керек. Бул жака өтүш керек экен. Бул жака өтүш керек экен. Эми антеннесе дагы тийип калат. Анан эми кайра артка айдайсың, кайра түртөсүн. Ушинтип, монтип бир азап менен кайра киресиң. Ой, монтип түшүп кетсе анда балаңыз кечирбейт сизди. Арткан монтип, ушинтип бул жерден дагы бир тепкич болот экен. Булдан көтөрүшүң керек экен. Ошентип туруп анан эптеп үйгө кирип кетет экенсиз. Биз 2020-жылы алганбыз. Анан 23 берилет деп задержка болуп бүтпөй жатат. Банкрот болду компания деп 2025 берди. Анда дагы биз өзүбүз бара турган жерибиз жок. Компаниянын аркасынан кууп жүрүп, аркасынан түшүп жүрүп зорго алдык. Биз ремонт кылып атканда ичинде эч кандай условия жок болчу. Сууну, бардык нерсени сырттан алып келет элек. Ремонтко сууну да сырттан ташып аттыңыздар. Бардыгын. Лифт берилген эмес, сууну сырттан алып келишет усталарыбыз. Өзүбүз балабыз менен, кичинекей лялечкаларыбыз менен эчтен суу алып келип, тамак ашын кылып берип аттык. Балабыз менен кыйналдык, балдарыбыз ооруп калып атты. 2 аптада, 3 аптада бир жолу больницага каттап эле күнүбүз өттү. Анан свет өчүп калган болсо бизге күн жок. Үйүбүз ысыбайт, тамак ашы, жылуу тамак жей албайбыз. Светибиз коммерческий төлөйбүз. 17 000 төлөгөн күндөрүбүз болду, 15 000 төлөгөн күндөрүбүз болду. Эч кандай айлыгыбыз жок. Ооба, аны төлөбөсөңөр өчүрүп коет. Аны төлөбөсөк биз үзүп кетет. Үзүп кетсе биз бара турган жерибиз жок, айласыз отурушубуз керек болуп атты, жылуу кийинип. Квартирада жашагандай эле болуп атсыздар да? Ооба, ошондой эле болуп аттык. Акчасын төлөп бүткөнсүздөр? Ооба, толук төлөп бүткөнбүз. Биздин акчаны алгычакты биздин жаныбызды суруу эле алган. Төлөгүлө деп. Компания кечиккени менен иштери жок. Биз төлөп бүткөндөн кийин эч нерсени карабай, бар жактан кыйнап атышат да иши кылып. Саламатсызбы эже? Бул жакта жашайсыздарбы? Сиздер качан алдыңыздар эле бул жакты сурасак болобу? Биз 2021 алганбыз. Төлөп бүткөнсүздөрбү толук? Ооба, төлөп бүткөнбүз. Сурап атасыздарбы? Барбай бүтүр. Биз да эли окшоп жашайлы деп. Конечно, биз мэрияга канча жолу барып келдик. Эч нерсе кылбай атышат булар. Жок, жыйынтык жок. Жыйынтык жок. Биз быйыл кышы менен мына 2 бала менен үшүп чыгып кеттик. Ошо. Үй жылыбайт. Үй жылыбайт. Не менен жана жылыткыч Свет менен жылытып аттык, конечно, обогревательдер менен жылытып аттык, бирок ошо жылыткандын өзүндө могул жактагы бирдемкелери күйүп кетип атты да. Анан 3 күндөп, 4 күндөп суукта калып аттык. Барыңыздар эле ошондой болсоңуздар керек. Күч кубаты жетпей. 23 январда полностью ключун беребиз, полный условия менен. Даже балдардын площадкасынан бери куруп беребиз дешкен болчу да. Алды тротуар болот деген, парковочный место болот деген, закрытый болот деген, жанагы мусор төгө турган отдельный местосы болот деген. Ошо газ, суу, суусун дагы биз келгенден кийин канчадан кийин беришти да, сууну дагычы. Бардык условиясы менен кирип эле жыргап жашап каласыңар деген. Жыргал жашоону көрө элекпиз. Парковкабыз жок. Биз балабыз менен чыгып кетатканда машиналарын коюп коюшат, ушинтипчи. Анан биз балабыз менен чыкканга өтө кыйын да. Биз кээде 2 адамдын жардамы менен зорго чыгабыз. Анан бундайдан өтөбүз дагы. Иши кылып кыздарыбыз деле, кызыбыз опытный болуп калган, өзү кармайт. Монтип ооба, бекем турат. Биз бир жагынан бүтө албай атсак, бир жагын оңдотуп, экинчи жагынан кулап атат.
Мынанын Мыналар ичине сынып, эч кандай утеплённый эч нерсе койгон эмес. Жөн эле пустойдун сыртынан көрүп атасыңарбы? Коюп койгон, ал кулап уже түшүп калган. Мына бул жерден бияктан чыгыш керек. Эми бул жерден өтөбүз. Биз өзүбүз жалгыз болгондо бизге өтө кыйын. Белибизден варикозубуз чыгып бүттү. Ушуну сүйрөп чыгабыз деп. Мына көрсөң, алар уже чөйүп баштап мына. Жерлерчи. Мына жерде мына биякта эже айткандай мына детский площадка мына коопсуздугу жаш балдарыбыз үчүнчү мына. Көрсөң, мына кадимкидей чыгып турат. Балдарыбыз мына чыгат. Мына жерге чыгып чейин ойногондо секирип ойношот дагычы. Бул жерге мына илинип, мына көрүп атасызбы? Мына кадимкидей эле. Муну арматурада алып ойношот. Колуна эмне келсе ушуларды ойноп зериккендерчи. Ызымдар да, Мына кадимкидей. Рабочий кадимки ток бар да мында. Анан өткөндө биз билбейбиз, электричестводан түшүнүгүбүз жок. Билгендер айтты да, муну слабый коюп койгон дейт. Мына 2 подъезд домго бул аздык кылат дейт. Ушуну алмаштырышыңар керек дейт. Электриктер билген балдар айтты. Болбосо быйыл кышта Да кыйналасың. проблема болуп кыш менен да. Бул электр зымдары ачык эле жатат го, мында ачык эле. Бактарды аралап жүрөт монтип. Бактардар ачык эле жатат. Ачык эле. Эми Жаш балдар келип ойноп атат еще. ушул нерселерди жыйнап жок, бир жакшына тосуп же бир коопсуз кылып койгонго көп деле акча кетпейт. Аны ким кылат? Негизи ошол компаниянын бир ниети болсо келип жасап кетиш керек эле да. Мына трансформаторда биздики эмес оночу. Бул да. Колалардыкы, мыначу. Ал жерден эптеп алдап, алып, токту урдап болсо да. Ушуга улап аз жашап атабыз да. Мына трансформатордон киребиз силерге. Ал дагы биздики эмес өзү. Мынага келип туруп, мына шытка илештирип койгон ужечи. Бизде вообще жок. Ушул. Главный ушул. Домдук эсептейт, 2 подъездин эсептейт. Bundan таркап немеге баргандан кийин подъездден уже квартирага таркап кетет. Мен буну сырты монтип турганын көрүп, бул иштебеген бир эски бир нерсе окшойт дедим эле. Иштейт. Бүт ушундан табылат токторубуз. Сырттагы шит эле ушундай эски турбайбы. Ошол домго берчү счетчик ушул жерден кетет. Мына ачык көрүнүп турган эки кабель келген дагы кайрым менен кеткен. Бир кабель келип кошулган, экинчиси кеткени. Даже мына карасаңыз мына ачык эле турат мына. Буну монтип ачык калтырбай анда буну тосуш керек эле да жакшына. Коопсуз эми бул могулар деле ачык эле турат. Бирөө кирип бир нерсе болсо эмне болот? Бизге караганда баягы билген, акылы жеткен усталар кылды да. Значит, ичинеке болбогон үчүн ушундай таштап кетти да. Бир нерсе болсо култап, пломба басып, бир жаап кетмек да, мына закрытый кылып жаш балдарга бир кооптуу кылыпчы. Значит, эч нерсе болбойт экен да, келип любой кармап, каалагандай кылса боло берет экен. Мындай түшүнүккө да. Эшикти курган усталар салган, ошо генийлер кылган да, биздин акылыбыз жетпейт мындайга. Мына кабелдерди. Кабелдерди көрсөң. Мындан алып каяка алып кетти. Мындан алып да мына. Бул столба деп коет буну. Заманбап столба. Заманбап столба деп коет буну. Бул шаг эмес. Силер билбейт экенсиңер да, бул столбанын кызматын аткарып, мыналардын баары столба, булар шаг эмес булар. Бир жагы мөмө берет, бир жагы столбанын кызматын аткарат. 2 в 1, 3 в 1 бул. Көлөкө дагы берет. Көлөкө да. Билген адамга да, билбеген адамга мына эмне деп айнып атат дейт да. Бул мындай түшүнгөн адамга бул 3 в 1 бул. Заманбап. Биздин жетишкендигибиз. Алмаз Билдинг компаниясынан мастер-класс десек болот. Башкалар дагы көрүп ушундай кылсын анда. Бакка электр зымдарын илгиле деп. Азыр эле мына жерден чакан бир Матиз араң өттү бурулуп. Эми бул Алмаз Билдинг курулуш компаниясындагы генийлердин дагы бир трюкун көрсөтөлү. Бул жерден уна өткөнгө деп мына 1,5 метрдей эле 1 метрдей эле жер калтырыптыр мынакей. 1 метр жер. Бул жагы эми бетондоп тосулган. Эми азыр унаалар өтүш үчүн булардын ою боюнча могу жерден өтүш керек экен. Бул 1 метр жерге кайсы унап атат. Анан айла жок, мына могул жакты тебилеп, мондой болуп айланып чыгып өтүп атышат. Эми ошол жерден бул жакка машина өтпөйт дейин десек, дал ушунун эле бул жагына уна токтотуучу жай жасап бериптир. Унаңарды ушул жакка токтотосуңар деп. Уна өткөн жолу тигиндей. Ал эми монтип туруп коросуна келсең, коросу дагы тар. Эптеп бул жана бир машина коюптур, анан бул жерден ары бери баскан.
Бул лотоктору мондой болуп турат. Булардын оюнда ушуга чейин көтөрөбүз дегенди, анда ушуга чейин бийик көтөрүш керек экен бул жерде. Бул жагында болсо бүтпөй жатып кафелдери сынып атыптыр. Мына аралык ичинде мондой кылып эле жасаган экен. Аралыгы 4,50ден ашык, дерлик 10 сантиметр аралык менен монтуп жасалган экен. Мына ушинтип турат. Компаниянын дагы бир кеңийлигин айтып берели. Мына жерден суу кете турган арыкты жасашыптыр. Үйдүн астында мына оюнда мына үйдү суу каптабасын, бул жактан арык менен чыгып кетсин деген логика болгон да. Аркы башынан келип туруп, мына жерге келип туруп арык бүтөт экен. Бул жагы кайра бийик. Суу топтолсо кайерге кетет? Кайра ушу жерге чогулуп туруп эле кайра моого толуп туруп, кайра үй жакты каптайт. Же моонун астына сиңип кетет деген ой болдубу? Не ой менен бул арыкты салышты? Буну дагы өзүңүздөр түшүнүп алышыңыздар керек. Өзүңүздөрдүн логикаңыздарга жараша. Даже мына мэрияга деле бардык. Мэрияга 3-4 жолу кыш боюнча бардык да. Кыштан өтүп аяктан барсак реакция жок. Эртең келге, бүрсүн келгиле деп эле орун басар чыгып коет, соротуп коет, алда эле корузганып бергендей эле айдап коет. Кете бергиле деп жаш баларын айдагандай эле кылып. Бир Орунтаев келгенде ушул жактарды кыдырган экен. Сиздерге келген беле? Келген, министр Орунтаев келген мына жергечи. Келип туруп, наркы дом менен бул домдун документ бир болуп калган экен эле убагында. Бул арест болчу экен эле, бул документ. Жери арест болуп атат да. Жер арест болчу экен эле. Кийин аресттен бунун проблемасы бүттү кылышты, өткөндө айтышты. Наркы дом менен бул домдун документ бир болуп калган себебинен айтып туруп Марипов келипчи. То есть неме багы министр келип, Орунтаев келип айткан экен, что мындан бөлгүлө, документти бергиле, элдер жашап атыптыр уже. Кадимкилер элдер кыйнабай бергиле деп айткан экен. Нар жакта компаниянын эси чыгып эле болуп тур, эртең кылып берем, муну кылып берем. Мунунукун болсо компаниясы чыгып туруп, кышында аз болбойт, кыштан чыккандан кийин мына жерде оңдоп элдерге тапшыргыла деген экен. Кыштан чыгышы менен эле күн ысыктачы. Каяктабыз уже 5 ай болду, жай келди уже 5 айдан өтүп кетти ужечи. Бизде эч ким караган жок, айткан обещаниясы жок ужечи. Ме багы Орунтаев келгенде делечи айтып аны алдап эле жөнөтүп коюшту биздин компания ночу, эки компаниячы алдап эле болуп тур деп эле жөнөткөн, реакция жок. Бул жак мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле. Көп расход кылыштын кереги жок да. Бул жерде да генийлик иштеп кеткен да, мына. Жаш балдар ушул жака чыгып алып, сүрөт тартып, жазып, каалаганда ойной беришет. Детский площадка мындайча айтканда кереги жок да. Чыгып алып бемарал ойной беришет. Баягы отургучтардын скамейканын кереги жок. Мына жерге келип деле отурса болот, монтип деле. Кааласаң отуруп аласың, зериксең, чарчасаң, туруп алып туруп, ойнойсуңбу, сүрөт тартасыңбы, ошо ойноп кете берсең болот, кадимкидей эле. Мындай өзгөчө идеясы бар компаниянын жетекчилерин, кызматкерлерин Илон Маска сунушташыбыз керек экен. Бул өзгөчө гений адамдар бизде кор болуп жөнөкөй үйлөрдү куруп атат. Өзүңөр ошол Америкага алып барып, дүйнөлүк масштабтагы иштерди жасаткыла деп Илон Маска сунуштабасак, булар бул жакта буларга тардык кылат. Мондой гений адамдар чоң иштерди жасаш керек. Жетекчилери өзү Мариповдор экен да. Азиз Марипов деген бар экен. Марипов. Аз Бишкекте экен. Акчага келгенде эле жана айткандай эле группа пайда болуп калат. Бергиле. Ассаламу алейкум жаштар, тургундар, Оштун тургундары деп эле. Рахмат, тынч болуңуздар, бактылуу болуңуздар деп эле секиндей өчүрүп коет. Акчаны сурап коет, ден соолуктан сурап коет, болду. Кайта свет өчүрүп коет, акчаны алгандан кийин. Азыр биз ушул компаниянын директору, Алмаз Билдингдин директору Азиз Марипов менен байланышууга аракет кылып атабыз. Чалуу кетип атат, бирок ал элек. Тилекке каршы биздин чалуубузду алган жок. Эгер Азиз Марипов мырза бизге ушул маселе боюнча жооп берем десе, байланыштын биз азыр өзүнө жазып да коебуз. Бул боюнча анын пикирин сурайлы дегенбиз. Эмнеге үйлөрдү бүтүрбөй атасыз? Эмнеге ушунча көп арызданып атат?
Убадаңызды эмнеге аткарып айтасыз? 2023 аягы 24 башы бүтүрөм деген экенсиз. 2,5 жыл убакыт өтүптүр андан бери. Эмнеге бүткөн жок? Эмнеге бул жакта жашоочулар сизди таппай атат деп кайрылайын дегенбиз. Азыр бул жакта айтып атышат. Биз чалсак, буну бүтүр, тигини бүтүр десек, жооп бербейт. Мына светтин акчасын чогултканда эле келип группага пайда болуп жазып коет деп. Мындай өтө эле мындай кейиштүү абалда калтырып кетиптир да. Бул боюнча сиздерде барбы маалымат? Бизде бар. Биз бул жашоочуларда бизге келген. Ал жалпы 2 блок салмак, бир проект негизинде 2 блок. Бүгүнкү күндө бир блогу бүтүп, жашап баягындай неме кылып атышат, бирок вот боло элек. Себеби экинчи блогу бүткөнгө чейин. Экинчи блогу бүткөндөн кийин анан вот болот деген. Биз эми онун жетекчилерине ошол ишенимдүү өкүлдөрүнө айтканбыз, тездетип бүтүрүүгө максат. Эми баягы биз эми тыкый баягы көзөмөлдөп эме кыла албайбыз, эми менчик болгондуктан. Бирок биз үстүндөгү жителдердин, жашоочулардын суроо талабына ылайык алар бир 10го жакын бизге талап коюп келишкен. Мусорду неме жок, светти, коммерческий төлөп атабыз, суу, отопление жок деген маселелерди биз ошол тармактардан жардам бергенбиз. Дагы жардам беребиз. Бирок качан ошол экинчи блогу бүтүргөндөн кийин биз айттык, сиз айткандай. Биринчи блогу бүттүбү, ошону вот кыла бербейби мисалы да. Бүткөндөн кийин десек, жок, андай проект боюнча 2 блок, бир бүтүп, бир бүткөндөн кийин бир вот менен кабыл алыныш керек экен. Бул бир блогун Алмаз билдинг куруптур, ары жагы Эмакомдуку деп атышат. Анан жери эле ошо бир экен, бирок 2 бөлүп бурушуптур да объектиничи. Анан Орунтаевта келгенде былтырбы же күздө келгенде ушул жерди разделение кылып бөлүп туруп, буга өзүнчө вот кылып эксплуатация бере бергиле деген тапшырма бердилер dedi. Сиздер архитектура ошол экөөнүкүн жерин бөлүп туруп, буларды өзүнчө бере берсе болбойбу? Болбойт. Биз ошол айткандан кийин бизде ошол өзү курулушту долбоорлогон проект, автор проектировщик менен сүйлөшүп, немелерин кылсак, ал болбойт. Анда заново документтер жасап, дагы көп узарып кетет экен да. Ошон үчүн только экөөнү бир болмой сайын болбойт деп атат. Экөөнүндө бир курулушка уруксат иш кагаздары бар. Бирок жанындагы үй ал жакын арада бүтө турган ою жок. Ал Эмакомдуку экен. Ал Эмакомдугунун үйлөрү көптөн бери. Биз эми жетекчиликтер менен кайрадан жумада башталганда бир сүйлөшүп көрөлүк. Биз мэр да өзү да барган, орун басары да барып аракет кылып көрөбүз деген. Бирок архитектура, баягы газ немелер ушул нормаларга туура келбей калат деп. Себеби госэкспертизадан өткөндө алар бир өткөн да, мамлекеттик баягы экспертизадан өтүп, реестрлер катталып, баардык курулуш нормаларына бир өткөн үчүн бир болуп калат деп туруп, макул болбой коюшкан да. Бишкекте да ушундай мисал болгон, Эмаком менен мынараңкы разделение болсун деп. Бишкектин архитектурасы ошол раздел кылып берди да алардычы. Раздел кылып берди. Анан ошондуктан алар эми ошол андан документ чурканга аракет кылып атышат. Жери арест эмеспи булардын? Жок. Эмакомдуку арестте болушу мүмкүн, берки неменикин арест эмес. Жок, эми жерди арестке койсо экөө бир түшүп калат да. Жерин дагы бөлүш керек болуп калат да. Ошо бул жерин эле бөлүп туруп, вот бере берсе болот деп атат да. Жерин бөлгөн менен 2 блок бир проект менен бир неменен отурганда, баягы бир ачканда бир 10, ошон үчүн булар мүмкүн болушунча 2 же болбосо бир блокту бир проектке батыргызат да, ушундай проблема болбош үчүн. Булар ошол маалда ошо 2 бир проект болуп, бир госак кылып туруп, бир неме бүтүргөн да. Баардыгын госэкспертиза бир бүтүргөн. Себеби суу, канализациялар ошолго ылайыкташтырылып келген, анан баягындай немелер көп мындай болот экен да. Ошон үчүн бөлгөнгө мүмкүнчүлүк жок, эртең жоопкерчилик болот дегенден анан биз неме кылган эмеспиз. Бирок ошол эле учурда наркы бүтпөй калганда сатып алган адамдар бар да. Алар да каршы да, барды бир бүтүш керек. Биз дагы чогуу бир келгенден кийин чогуу бир бүтүш керек. Неге силердики бүтөт, биздики бүтпөйт дегенде. Эми алардын курулушу бүтсө чогуу эле бүтмөктө, эми курулушу бүтпөй атса. Ошондой буну эме кылайлычы, бир Эмакомдун тиешелүү экенин билбейм, бирок бир эле Алмаз немеге тиешелүү тийиштүү деп айткан эле да. Сиз айткан болот. Эми биз дагы баягы ошол жердеги жашоочулар айтып атат да, ошонуку болчу. Эмакомдук болсо билесиз да, эмне болуп атканын. Бирок эми өздөрү жандандырып, азыр Эмакомдуку кичине өздөрү чуркап кичине эметип атышат. Биз тактап туруп, эгерде эме боло турган болсо, Бишкектин практикасын колдонуп туруп, болбосо ошондой кылганга жардам беребиз. Болушунча. Себеби бизге кайрылган, биз келгенбиз, мен дагы келгенмин, мен барганмын, ал жерде жителер менен сүйлөшүп, телефондор алмашып, байланышканбыз. Мусорду коюп бергенбиз, суу светтерине неме кылып бергенбиз, өчүрүп койгон суулардын светтерин дагы өчүрүп, анда улап берип, эми суранычы, коммерческий төлөйт депчи.